Нарындын Атбашы районунда табигый дары чөптөрдү кайра иштетүүчү ишкана ачылды. Буга Дордой ассоциациясы колдоо көрсөтүп, 15 миллион сом инвестиция чегерген. Аталган ишканада 29 дары чөптүн түрү чыгарылат. Муну менен бирге 50 адам иш менен камсыз болгон. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Алишер Аскарбековдун материалында. Орусча аталышы барбарис. Дамира Кампабекова дары чөптөрдү 5 колунда эле билет. 10 жылдан бери тоо ташты кыдырып, дары өсүмдүктөрдү чогултуп жүргөн кезин эстеп, бир түйшөлүп алат. Анткени аларды жыйноо оңойго турбайт. Ошондуктан экологиялык жактан абдан таза, жана бизде ошондой эле эч кандай химикаттар жок. Эми Дамира айымдын түйшүгү артта калды. Көп жылдык эмгегинин акыбети кайтып, мындай дары чөптөрдү иштетүүчү ишкананын ээси болуп отурат. Бул гана эмес, айым табыгый чөптөрдүн уругун алып, үйдө өстүрүү ыкмасын да өздөштүрүп алган. Кудай буйрса ушул чет мамлекетке экспорттап, жана ошону менен катарлы биздин дагы бир экинчи эң бийик деңгээлдеги максатыбыз тукум курут кылып, бул дары чөптөрдү жок кылып албай, келечекте ушул плантация кылып, бир село, бир продукция, бир айыл, бир продукция деген максатта ар бир айыл өкмөттө, ар бир айылда ушул бир айыл гүл айдаса, бир айыл тамырды айдап, бир айыл жалбыракты айдап, ушул дары чөптөрдүн түрүн айдап, ошону календарный срогу менен туура кургатып, анан биз экспортко чыгарсак деген оюбуз бар. Ишкана дары чөптөрдүн 29 түрүн иштетүүдө. Бул үчүн бардык шарттар түзүлүп, Кытайдан 15 миллион сомго жаңы жабдыктар алынып келинген. Бул жайдан чыккан дартка даба болуучу чөп дарыларды чет жака экспорттоо иши каралып, келечекте дүйнөгө таанытуу максаты турат. Келечеги кең ишкана быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жекешкердин жардамы менен ачылды. Ошон үчүн биз бул рынокто ээлешибиз керек. Жакшы өздөштүргүзүп, Кыргызстандын 4 бурчунда Чаткал болобу, Алай болобу, Алайкуу болобу, Ысык көлдүн сырттары болобу, ушунун бардыгын биз өздөштүрүп алсак, биздин элибизге дагы чоң баягы пайда келтиргизип, чоң баягы жеңилдик болуп, көп адамдар жумушчу орун менен камсыз болуп, казынабызга дагы баягы салыктар түшүп, налогдор түшүп, анан кийин бардыгы жагынан пайдалуу. Ишкана элеттиктерге чоң пайдасын тийгизди. Тактап айтканда 50 чукул адамды жумуш менен камсыз кылды. Колдонуп иштетип аткан чөп көкөмөрөн чөбү Атбашы өрөөнүндө тоо жерлеринде өсөт. Бул адамдын ички органдарына, дарчылыкка кетет. Биз бул жерден көкөмөрөн чөбүн салып, 50 граммдан салып, анан коробкаларга салып беребиз. Калганын аппарат менен иштетип кете беришет. Өнүккөн өлкө күчтүү мамлекет. Андыктан мамлекетте мындай ишканалар көбөйүп, элеттиктердин жашоосун жакшыртса, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөөрүндө шек жок. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Коомдук 1 канал, Нарын облусу.